Саламатсыңарбы кымбаттуу көрүүчүлөр? Бүгүн мен сиздерге таштандыга ыргытылып бара жаткан буюмдардан керектүү калем салгыч жасаганды көрсөтүп бермекчимин. Бизге керектелүүчү каражаттар кайчы, кебез, кийизден жасалган калпак, түрдүү кездемелер. Бул кездемелердин чоюлчаак болгону бизге ыңгайлуураак. Ал эми даярдалып кесилип алган желим бөтөлкө, кардон кагазы, электр желими жана жип, ийне керектелет бизге. Балдар, бүгүн мен желим бөтөлкөнү кесип даярдап келдим. Силер дагы өз алдыңарча кесип даярдасаңар болот. Мында бир аз кыйгачыраак кылып кесип алдым. Эң алгач кесилген желим бөтөлкөгө кездемени жайгаштырып баштайбыз. Биз мында электр желимин пайдаланабыз. Себеби бул сууга тийип колдонбогондуктан бул көпкө чыдамдуу болот. Ал эми сууга тийип колдоно турган болсо, ал бат чыгып кетиши мүмкүн. Балдар, жогоруда айтылгандай эле биздин кездемебиз чоюлчаак болгондугу бизге ыңгайлуу. Себеби өзүбүзгө ыңгайлуу болуш үчүн тартып, чоюп жасай алабыз. Балдар, калем салгыч жасоодо электр желимин өтө ысып кетпеш керек. Себеби дегенде бул желим бөтөлкөбүз ээрип фигурасын жоготуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бир аз муздагыраак колдонушубуз зарыл. Биз монтип электр желиминин жардамында жайгаштырып алдык. Эми бул жагын жиптин жардамында байлап алсак болот. Бышыкта ороп байлап алдык. Бул жактарын тегиздеп алабыз, өз табитибизге жараша. Мынакей калем салгычыбыздын негизги бөлүгү чыга келди. Кийинки бөлүгү бул калем салгычыбыз негизинен кыргыз жигитинин сөлөкөтүндө жасалат. Кийинки бөлүгүндө биз кыргыз баласынын башын жасайбыз. Бизге ак кездеме, кебез, мондай кылып кебезди тоголоктоп ак кездемеге ороп алабыз. Ороп, жиптин жардамында бышыктап байлап алабыз. Байлаган соң бул арткан жагын кайчы менен кесип алабыз. Кыргыз баласынын башы пайда болду. Ал эми бул башка биз мындай табигый кийизден жасалган даяр калпакты кийгизебиз. Байланган жагын калпактын ичине киргизип, электр желиминин жардамында бириктирип коебуз. Мынакей балдар, баш сөлөкөтү даяр болду. Биз бул башты биринчи бөлүктө жасалган ишибизге жайгаштырабыз. Мондай кылып жайгаштырабыз.
бышыктап жармаштырып алдык. Мынакей балдар, бышыктап биринчи жана экинчи бөлүктү жайгаштырып алдык. Эми биз үчүнчү бөлүгүнө өтөбүз. Үчүнчү бөлүгүндө бул калем салгычтын түп жагын жасаганга киришебиз. Бизге кардон, андан кийин кара түстөгү кездеме керектелет. Бул кардонду ар ким өз табитине жараша эллипс, 4 бурчтук, 3 бурчтук, айлана формасында кыркып алса болот. Мен бүгүн эллипс формасында кыркып алдым. Электр желиминин жардамында жайгаштырып алабыз. Кездемебиздин ашыкча жагын кыркып алабыз. Кардонго кездемени жабыштырып алган соң, бул ашыкча кездемелерди кайчынын жардамында кыркып алабыз. Мынакей биздин үчүнчү бөлүгүбүз да даяр болуп чыга келди. Биз буга биринчи жана экинчи бөлүктү жайгаштырышыбыз керек. Башкача айтканда, бул кыргыз жигитинин буту, бул дене мүчөлөрү болот. Кездеменин ашыкча жерлерин желим бөтөлкөнүн ооз жагына киргизип, жакшынакай кооздоп алдык. Биринчи жана экинчи, үчүнчү бөлүктөрү даяр болду. Биз буларды бириктирип, калем салгыч даярдап чыга келебиз. Бул желим бөтөлкөнүн оозу. Биз бул жакты электр желим менен желимдеп, үчүнчү бөлүккө кыргыз жигитинин бутун дене мүчөсүнө жайгаштырабыз. Бул жерде бир аз кармап бириктирип алалы. Мынакей бириктирип алдык. Эми биз бул жерде желим бөтөлкөнүн ооз жагында байланган жипти көрсөтпөстөн кооздук жаратып, кооздоп коебуз. Бизге кездеме керек. Кара кездемеден мондой кылып кыркып алып, бул жерге жайгаштырабыз. Бүтөр жерин жакшылап бириктиребиз. Мынакей жанагы биздин байлаган жибибиз көрүнбөй, жакшынакай кооздукта болуп калды. Эми биз бул кыргыз жигитинин бет бөлүгүн, оозун, мурдун, көзүн, кашын калемдин жардамында тартып алабыз. Эң алгач кашын, андан кийин көзүн, андан соң мурдун,
оозун кылдаттык менен тартып алабыз. Мынакей балдар, кыска убакыттын ичинде кыргыз жигитинин сөлөкөтүн чагылдырган калем салгычыбызды даярдап алдык. Биз бул калем салгычты белекке берсек болот, өзүбүз колдонсок болот. Балдар, силер дагы таштандыга бараткан буюмдардан керектүү буюм жаратып алсаңар болот. Даяр болгон калем салгычыбызга монтип калемдерди салып койсок болот. Саламатта калыңыздар.